Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи, педагогика жана социалдык иштер бөлүмү. Видео сабак. Окутуучу Досалиева Мунайым Молдалыевна. Психология предмети. Башталгыч класс мугалими адистигинде окуп жаткан студенттер үчүн. Тема кабыл алуу. Сабактын максаты. Кабыл алуу жөнүндө жана анын физиологиялык негизин билесиңер. Кабыл алуунун негизги өзгөчөлүктөрүн билесиңер. Кабыл алуудагы иллюзия кубулушу менен таанышасыңар. Күтүлүүчү натыйжалар. Кабыл алуу жана анын физиологиялык негизин билишет. Сезүү менен кабыл алууну айырмалай алышат диаграмманын негизинде. Кабыл алуунун өзгөчөлүктөрүн атай алышат. Иллюзия кубулушуна мисалдар келтире алышат. Адам өзүн курчап турган дүйнө жөнүндөгү алгачкы маалыматтарды жалаң гана сезүү процесси аркылуу үйрөнбөстөн, кабыл алуу аркылуу да үйрөнөт. Эгер сезүү аркылуу адам заттын айрым касиеттерин, өзгөчөлүктөрүн гана билүүгө мүмкүндүк алса, кабыл алууда ошол зат жөнүндө жалпы түшүнүккө ээ болот. Мисалы, канттын өзүн кабыл алат, ал эми даамын сезет. Күндүн нурун кабыл алат, жарык көз аркылуу жарыкты сезет. Кабыл алуу бул заттардын, кубулуштардын, сезүү органдарына түздөн-түз таасир этишинин натыйжасында алардын касиеттеринин, бөлүктөрүнүн мээде толук бирдиктүү жалпы чагылышы болуп эсептелет. Кабыл алуу сезүүсүз ишке ашпайт. Кабыл алуу болбогон жерде сезүү пайда боло берет. Мисалы, будильниктин үнүн алалы. Саат 6-га будильникти кое турган болсок, эртең менен саат 6-да шыңгырайт. Кулагыбыз сезет, бирок ойгонбосок биз аны кабыл албайбыз. Качан гана ойгонуп үндүн чыгып атканын саат 6 болгонун ойгонгондо кабыл алабыз. Сезүү менен кабыл алуу бири-биринен айырмаланат. Сезүү адамдын өзүндө жатат. Ал эми кабыл алуучу заттын касиети, анын образы мейкиндикте чектелген. Аны мындай түшүнсөк болот. Алыстан үйдү көрөбүз же бир имаратты. Ал чоң, бирок аны биз имараттын бетки түзүлүшүн гана көрөбүз. Ал эми кабыл алганда анын көлөмдүү экендигин, анын ичинде бир канча каналар бар экендигин кабыл алабыз. Курчап турган дүйнөнү терең таануу, кабылдоо адамдын жалпы психикалык турмушунун мазмунуна, анын иш тажрыйбасына, маалыматтардын санына көз каранды. Канчалык маалымат көп болсо, ошол кабыл ала турган материал жөнүндө биз оңой эле кабыл алабыз. Эгер ал жөнүндө бизде такыр маалымат жок болсо, кабыл алуубуз кыйын болот. Кабыл алуунун мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү психологияда аперсепция аркылуу түшүндүрүлөт. Аперсепция латын сөзү, кыргызча кабыл алууга кошумча деп которулат. Аперсепция адамдын индивидуалдуу, туруктуу өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу жана дагы адам жашаган өлкөдөгү социалдык саясий түзүлүш, кишинин коомдук турмушта ээлеген орду, кесиби жана саясий маданий деңгээлине да жараша болот. Мисалы, врачтар сүйлөшүп жатканда, алар өзүнө тиешелүү терминдер, диагноздар менен сүйлөшөт. Ал врачтык кесип жөнүндө маалыматы жок адамдар аны анчалык түшүнө бербейт. Гезитке жарыяланган макаланы деле, бир деле макаланы ар түрдүү өлкөлөрдө ар түрдүүчө түшүндүрүшөт. Эми сезүү менен кабыл алууну диаграмманын негизинде айырмалап көрөбүз. Сезүү генетикалык жактан биринчи, кабыл алуу болсо сезүүсүз ишке ашпайт. Сезүү адамдын өзүндө жатат. Мисалы үчүн угуу сезүүсү, көрүү сезүүсү, жыт сезүүсү. Ал эми кабыл алуу мейкиндикте чектелген. Мындайча айтканда, кулагыбызга үн угулат, ал сезүү аркылуу. Ал эми кабыл алганда үндүн кайсыл жактан, алыстанбы, жакынданбы чыгып аткандыгын айырмалайбыз. Сезүү органдарынын абалына, сезүү органдарынын абалына көз каранды. Мисалы үчүн, эгер көз начар көрсө, анда бүдөмүк сезилет бардык нерсе. Кулак начар укса, анда үн акырын угулат бардыгына. Ал эми кабыл алуу болсо, адамдын акыл иш аракетинин бир түрү катары эсептелинет. Себеби оңой эле кабыл алып кете берсе, көп маалыматтарды жеңил кабыл алса, демек бул
акыл дарамети жогору экендигин байкайбыз. Эми сезүү менен кабыл алуунун окшоштугу экөөнүн тең физиологиялык негизи болуп, анализаторлордун иш системасы саналат. Кабыл алуунун физиологиялык негизи болуп, анализаторлордун комплекстүү иш аракети саналат. Сезүүдө болсо, ар бир анализатор өзүнчө сезүү иш аракетинин физиологиялык негизи болуп кызмат аткарчу эле. Ал эми кабыл алууда физиологиялык негиз болуп, бул жалпы комплекстүү иш аракет саналат. Кабыл алуунун дагы негизги өзгөчөлүктөрү бар. Кабыл алуунун негизги өзгөчөлүктөрүнө анын предметтүүлүгү, бүтүндүк касиети, туруктуулугу кирет. Кабыл алуунун предметтүүлүгү бул нерсенин фондон ажырап турушунда ачык байкалат. Кабыл алуучу нерсе мааниге ээ болгон эки түзүүчүдөн турат. Биринчиси кабылдануучу зат, ал алдыңкы планда бардык касиеттери менен өзгөчөлөнгөн абалда болот. Экинчиси фонд. Кабыл алынуучу нерсенин артындагы касиеттери толук белгисиз, ачык байкалбаган бир канча объектилердин суммасы. Мисалы сүрөттөн көрүп турабыз. Бул жерде кабыл алынуучу зат адамдын элеси. Адамдын элесин биз анын айланасында канча заттар курчап тургандыгына карабастан, ошол адамдын элесине басым жасайбыз. Фондун алкагында кабыл алуу. Бул жерден азыр биз ак вазанын сүрөтүн көрүп турабыз. Ал эми фондсуз кабыл алсак, бул анда эки адамдын тиктешип турганындай сезилет. Кабыл алуунун бүтүндүк касиети. Кабыл алуу учурунда сезүү органдарга таасир этпеген кубулуштардын, предметтердин жана алардын касиеттеринин элестетүүнүн алгачкы маалыматтын тажрыйбанын жардамы менен толуктоого жумшалган адамдын психикалык иш аракетин түшүнөбүз. Мисалы, бул сүрөттө көрүнүп тургандай, адамдын эки буту жана колу эле көрүнүп турат. Эгер сезип карай турган болсок, эгер кабыл алсак муну, анда чуркап бараткан адам, устун тозуп калган. Дагы бир эме катары, телефон менен сүйлөшүп жатканда айрым сөздөр угулбай калышы мүмкүн. Бирок угулбаган сөздөрдү угулгандары менен байланыштырып, эмне жөнүндө сөз болуп жаткандыгын билүүгө болот. Чоңдукту кабыл алуу. Объект кандай аралыкта жайланышына карабай, анын чыныгы чоңдугу салыштырмалуу туруктуу болот. Объекттен канчалык алыс болсо да, көз торчосуна түшкөн кичине элесине карабастан, анын чыныгы чоңдугу туура кабылдана берет. Мисалы, асманда учуп бараткан самолет. Ал самолет биздин көзүбүзгө көрүнөр көрүнбөс кичинекей караны көрүнсө деле, биз ал самолетту чоң жана ичинде бир нече адамдар бар экендигин кабыл алабыз. Кабыл алуунун туруктуулугу. Кабыл алуу шартын кескин учурда өзгөрткөн учурда нерсенин касиеттеринин салыштырмалуу туруктуулукта калуу өзгөчөлүгү түшүндүрүлөт. Бул заттардын образдарынын кабыл алуу шартына салыштырмалуу көз каранды эместиги кабыл алуунун туруктуулугун мүнөздөйт. Мисал ала турган болсок, түстү кабыл алуу. Бул жарыктын түшүү мүнөзүнө көз каранды болбостон, заттын алгачкы түсүнүн туруктуу калышын мүнөздөйт. Мисалы, ак кагаз күчтүү жарыкта да, караңгылыкта да, кара булганыч нерсени сүртүп салганда да ак боюнча кала берет. Көмүр деле ошондой, капкара көмүр түндө караңгылыкта деле аны кара, күндүз деле аны кара катары кабыл алабыз. Кабыл алуудагы иллюзия кубулушу. Иллюзия латын сөзү, кыргызча ката адашуу деп которулат. Иллюзия реалдуу заттын жана анын касиеттерин туура эмес бурмаланып кабыл алынышын туюндурат. Иллюзиянын өзгөчөлүктөрү көбүнчө көрүү анализаторунун айланасында изилденген. Мисалы, сүрөттөн көрүп турабыз. Куш, тилке акырында барып жарык. Бул бийиктикте төрт бурчтук үстү ачык нерсени элестетип турат. Бирок бул негизинен ак кагазга түшүрүлгөн жөн эле сүрөттөлүш. Сүрөттөн жаш кызды жана кемпирди көрүүгө болот. Мисалы, бир эле сүрөттү карасак, нар жакты карап китеп окуп аткан кемпир, ошону эле кыздын мойнундагы мончокту ооз деп кабыл ала турган болсок, кулагын көз деп кабыл ала турган болсок, анда кары кемпирди көрүүгө болот. Бул жерде көз боочулар жасаган иллюзия. Бул кыздын башы тарелкадагы. Бул жерде эч кандай мындай
мындай болууга мүмкүн эмес, бирок иллюзионисттер ушундай кылып туруп жасаган. Андан кийин 3D сүрөттөлүштөгү иллюзия. Бул жерде полдун кыйшайып түшүп кеткендигин көрүүгө болот. Бирок бул сүрөт гана. Сүрөт аркылуу ушундай абалга келтирген. Эми билимди бышыктоо үчүн тесттик тапшырмалар менен иштейбиз. Анда биринчи туура жоопту белгиле. Заттардын, кубулуштардын сезүү органдарына түздөн-түз таасир этишинин натыйжасында алардын касиеттеринин баш мээде толук бүтүн чагылышы эмне деп аталат? Көңүл буруу, сезүү, кабыл алуу, ойлоо. Кандай ойлонобуз? Заттардын, кубулуштардын сезүү органдарына түздөн-түз таасир этишинин натыйжасында алардын касиеттеринин баш мээде толук бүтүн чагылышы албетте кабыл алуу деп аталат. Сүйлөмдү толукта курчап турган дүйнөнү терең таануу, кабылдоо, адамдын жалпы психикалык турмушунун мазмунуна, анын иш тажрыйбасына көз каранды. Кабыл алуунун мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү психологияда эмне деп түшүндүрүлөт? Демек, кабыл алуунун мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү психологияда аперсепция деп түшүндүрүлөт. Дал келүүчүлүктү аныкта. Кабыл алуунун негизги өзгөчөлүктөрү жана аныкталышы. Кабыл алуунун предметтүүлүгү, кабыл алуунун бүтүндүк касиети, кабыл алуунун туруктуулугу. Демек, кабыл алуунун предметтүүлүгү деп эмнени айтабыз? Кабыл алуунун предметтүүлүгү деп нерсенин кабыл алуудан пайда болгон ойдун, изди, ошол реалдуу заттын касиеттерине дал келүүсүн чагылдыра алган адамдын жөндөмдүүлүгү. Демек, бирдин бсы. Кабыл алуунун бүтүндүк касиети деп кабыл алуу учурунда сезүү органдарына таасир этпеген кубулуштардын жана алардын касиетинин жетишпеген элементтерин элестетүүнүн алгачкы маалыматтын жардамы менен толуктоого жумшалган адамдын психикалык аракети кабыл алуунун бүтүндүк касиети деп аталат. Демек, экинин асы. Кабыл алуунун туруктуулугу деп кабыл алуу шарттын кескин түрдө өзгөрткөн учурда нерсенин касиеттеринин салыштырмалуу туруктуулукта калуу өзгөчөлүгү түшүндүрүлөт. Демек, 3-түн всы жооп а. Сүйлөмдү толукта. Кабыл алуу физиологиялык негизи болуп, кабыл алуунун физиологиялык негизи болуп а. Шарттуу рефлекстер, анализатордун иш системасы, көз жана аперсепция дейт. Анда физиологиялык негизи болуп, албетте анализаторлордун иш системасы саналат. Туура жоопту белгиле. Реалдуу заттын жана алардын касиеттеринин туура эмес бурмаланып кабыл алынышы, көзбоочулук, 3D сүрөттөлүш, иллюзия, асимметрия. Демек, бул жерде жооп, реалдуу заттын жана алардын касиеттеринин туура эмес бурмаланып кабыл алынышы, иллюзия деп аталат. Демек, жооп В. Туура эмес жообун белгиле. Аперсепция сөзүнүн маанисин, туура жоопту белгиле. Аперсепция сөзүнүн маанисин тап. А. Кабыл алууга алымча, Б. Кабыл алууга кошумча, В. Кабыл алуу дагы бүтүндүк, Г. Туруктуу деген сөз. Демек, аперсепция сөзүнүн мааниси кабыл алууга кошумча деп аталат. Эми сабагыбыздын акырында үйгө тапшырма. Төмөнкү суроолорго жооп бересиңер. Кабыл алуу деген эмне? Кабыл алуунун психофизиологиялык формалары. Ушул суроолордун тегерегинде видео жасайсыңар, кайтарым байланыш катары. Ушул суроолордун негизинде болсун. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Көңүл бургандыгыңыздар үчүн чоң рахмат.